Умар Сузактагы белгилүү тамактануучу жайлардын бирин иштетет. Анын кезинде атасы сатып алып, Умарды бала кезинен эле бизнеске шыктандырган. Ал азыркы ийгиликке жетиш үчүн атасы экөө бир топ кыйынчылыктарды басып өткөнүн айтат. Бул жерде кичинекей жаштан болгон кафе бар эле, минутка деп. Ошону сатып алганбыз. Анан ошол кичинекей кафеден башталып, аркы стройка кылып, ушул кафеди чоңойтуп, азыркы күндө ушундай келдик буюрса. Бизнес баштаганыбызда 2002-жылы сатып алганбыз бул жерде кафеди, жаштан болгон минут кафеди. Тамак кылса клиенттер келбей, тамагыбызды ачпай алып, көбүрүп, анан стройка кылган акчабыз жок, айдап жүргөн атам машинасын сатып жүргөн. Даже үйгө кеткен жол кире акча жок, атам экөөбүз жөө кетет элек. Эми Аллахым берем десе, эчтеке эмес экен, мына Кудай берип, азыр бул кафе бар, мына сырткарыда кирпич завод, башка бизнестер да бар. Умар азыр 27 жашта. Ал тамактануучу жайдан тапкан каражатын максаттуу пайдаланып, 2 жыл мурда кыш чыгарчуу завод курган. Андан сырткары чарба түзүп, тоодо мал кой кармайт. Алардын арасында эт багытындагы асыл тукум малдары да бар. Мындан сырткары чоң атасынан калган 2,5 гектар аянтка шабдалы жана кокон гилас тиккен. Ал жерден да бир нече жылдан бери түшүм алып, сатууга чыгарууда. Бул жер өзү чоң атамдан калган жер. Мурун бул жерде башка кичинекей дыйканчылыктар кылып турат элек. Өзү 2 гектар 46 сотук. Бул бакты 2015-жылы отургузуп, азыркы күндө мөмө берип атат. Киришеге кирген. Бул жерде болгарсы өстүргөнбүз, мына бакта чоңойго чейин. Ал болгарсыдан 36 тонна алдык. 36 тонна болгарсы алдык. Шабдолу болсо 12 тонна шабдолу алдык. Каарманыбыз ишкердигинин өркүндөп, ийгиликтүү болуп жатканын, кайрымдуулук иштерди көп жасаганы менен байланыштырат. Анткени 2008-жылдан бери ай сайын калктын айрылуу катмарынан 150 үй бүлөгө азык-түлүктөн жардам берип келет. Ай сайын айдын башында биринчи сылада 150 үй бүлөгө таратабыз продуктты. Бул продукт ала турган адамдар мүмкүнчүлүгү чектелген, көсү жок, 4-5 баласы менен калган, шарты жок, ошо иште тиричилик кылып келип иштеп келе турган балдар жок, же болбосо көсү жок адамдарга шартын текшерип беребиз. Ишкер Сузак районунун ар кайсыл аймагында жеке каражатынан 7 мечит курган. Алардын эң чоңуна 4000ге чейин адам батат. Бул азыр көрүп турган мечитибиз салынган мечиттер ичинде эң чоңушул болот. 3,5-4 адам батат. Бул жерде эски мечит бар эле, легкий конструкция менен курулган. Аны бузуп таштап, ордуна ушундай жаңы мечит курулду. 6-чы мечит болуп калат бул. Азыр эми 7-чиси бүтүп атат. Ал деле чоң жума мечит. Ага деле бир 3000 адам батат. Анан мындан сырткарыда мамлекеттик больница куруп келе деп атабыз, бир детский больницабы же болбосо инфекционный больницабы сүйлөшүп туруп, жергиликтүү бийликти менен кеңешип туруп, ошондо салып берет ниет кылып турабыз. Умар жакында эле Кыргызстандын сырткы карызын төлөө үчүн ачылган атайын эсепке 10 миллион сом которду. Анын социалдык тармактын айрым колдонуучулары каражатты УКМК төктүрдү деген такталбаган маалыматтарды таратып, коомчулуктун көңүлүн чалгытуу аракетин көрүштү. Өз кезегинде ишкерге бул оор сокку болгон. Биз өзү атам экөөбүз план кылып турдук элек, бир детсад салалык ушу Жалал облусуна ушу элдерге пайдага тийсин деп эмне кылып атат. Атам экөөбүз сүйлөшүп, кеңешип, андан көрө биринчи очередь ушу мамлекеттин карызынан кутулушуна салымыбызды кошолук. Мамлекеттин өнүгүшүнө салымыбызды кошолук. Азыркы мына жаңы шайланган президентибиз да айтып атат го, мамлекет тышкы карыздан кутултурабыз деп. Ошого да биз да салымыбызды кошолук деп коштук. Бул соцсеттерде таралып аткан кысым менен кылган, УКМКнын эмеси менен кылган деген баардыгы калп жалган. Умар Мухамедов тапкан кирешесинин 4/3 бөлүгүн элге жардам берүү, мечит курууга жумшап келерин айтат. Ал буга чейин Мундуз жана Арал айылдарын байланыштырган негизги жолго жана ички көчөлөргө жергиликтүүлөрдүн суранычы менен шагыл төшөп берген. Bir gün barıp ayttık, kança reis ketet balдар. Verseniyani surады. Bular suraganda biz ayttık, 2 kilometr uzundugu. Anan ayıl bar eken. Şularga tögüp koysaňar jakşı bolat dedik. Bir gün barıp ayttık, reisini ayttık dedi, reisini ayttık, ertesi Kuda kalasa. Çoguluşta otursam 1 saat ötpez onu kıldı. Aka ketti. Barıp karab alыңыз деп. Şunu benim şu balдар, umarlar jardam ber. Şu baldarın atasıga rahmat. Бүтүрүп койгонуга. Жаш ишкер учурда 100дөй адамды жумуш менен камсыздаган. Алдыда дагы башка ишканаларды ачып, ондогон адамдарды жумуш менен камсыздоо ниети бар. Мындан сырткары өзү иштеткен кыш заводдун эсебинен мектеп, балабакча жана оорукана сыяктуу социалдык объектилерди куруп, жыл сайын турмуш шарты оор 2ден үй бүлөгө турак жай салып берүү планы бар. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Тоолдаев, Жалал Абад облусу.